Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы билип кой долбоору кайрадан эфирде. Жана бүгүн биз билими күчтүү мекендештерибизге акчалай байгелерди таратканга чыктык. Аны менен биргеликте биз салт калем калгандай ушундай сонун Феникс аттуу китептерди таратып келгенбиз. Бүгүн да таратабыз. Бул китепти бир гана биздин катышуучулар эмес, силер да алып калсаңыздар болот. Ылдыйда катылган 7 суроого кимгер алгачкы туура жооп берсеңиздер. Андан сырткары ушундай сонун күндөн сактоочу баш кийимдерди да, кепкаларды дагы бүгүн тартмакчыбыз. Ошон үчүн мен ойлойм эфир бүгүн кызыктуу болот деп, себеп дегенде атайын кызыктуу суроолорду камтыдык. Бул суроолор дүйнө жүзүнө дагы, Кыргызстандын тарыхына да таандык. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү Кыргызстан жөнүндө суроо берди. Көпчүлүгү бир аз жеңилирээк суроолор бербесең жаштар кайдан билмек эле деп де комментарийлер калтырып атты. Иши кылып баарыңыздардын көңүлүңүздөргө жага турган суроолорду камдадык. Жана ошолорду узатмакчыбыз. Анан анча-мынча көрүүчүлөрүбүз биз дагы жообун тапсак аракет кылмакпыз дейт экенсиздер. Ошон үчүн жаштар байкап туруңуздар, биринчилерден болуп жооп бериңиздер. Биз жоопторду бир аз кечирээк чыгарганга аракет кылабыз. Анда даяр болсоңуздар, бир эле чакан суранычыбыз лайкты басып коесуздар. Каналга катталып туруп коңгуроonu басып койсоңуздар, биз ар дайым сиздер үчүн ушундай жакшы выпустарды даярданганга даптайбыз. Фрунзе ТВ билип кой баштадык. Алишер, шарт жөнөкөй, жалпы сизге 7 суроо беребиз. 7 суроонун бирөө же экөөсүнө туура жооп берип калсаңыз эчтеке албайсыз. 3 суроого туура жооп берсеңиз чок дегенде 100 сом утасыз. 4ке 200, 5ке 300, 6га 500, анан 7 суроонун баарын туура тапсаңыз 1000 сом аласыз. Даярсызбы? Даяр. Күн системасында эң чоң планета кайсы? Күн системасында Юпитер. Туура. Эң чоң планета. Болжол боюнча айта бериңиз. Эсиңизге келген бир планета балким туура чыгып калат. Жок. Билбейт экен. Оюңузга келген айта бериңиз, кайсы планета? Эң чоң планета. Жер 3-чү орунда турат. Ал эми 1-чи орунда турган планета Жерден 13 эсе чоң радиусу. Марс 2-де экен. Күн мисалы эме планеталар боюнча Биздин могу Юпитер. Туура. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы, кайсыл күнү туулган? 1928 жылы. Так, 12 декабрь. Туура. 1928 күнү 31 декабрь. Декабрь. 3 декабрь. Кичине жылып атасыз, кичине тайып кетесиз. Ошон үчүн бир мүмкүнчүлүк берели. 13 точно же 31. бир аз кайып кетсе 12 декабрь болчу. Бирок макул, бир күн болгон үчүн санап көрөлү. 1928 жылы Таластын Шекер айылында. Кайсы күндө? 25-чи мындан. Декабрдын 25. 25 эмес экен, бирок сиз Таласка чейин, айылына чейин айтканыңыз үчүн макул туура эсептеп коелу. Анысын билет экен. 1928 12 декабрь. 1928 жылы 12 декабрь. Туура. Сынган кылыч романын ким жазган? Төлөгөн Касымбек. Туура. Сынган кылыч. Касымалы. Жок. Жага. Сынган кылычтыкы эме. Так. Мен билчүмүн да, унутуп атам. Төлөгөн. Жакшы, туура. Так, кандай билет экен? Төлөгөн. Фамилиясын эстейтерсиз. Мектептин Төлөгөн Касымбеков болуп экен. Төлөгөн Касымбек. Туура. Дүйнөдө эң чоң чөл. Эң чоң чөл. Эң чоң чөл. Сахара чөлү. Сахара, Тилекке каршы тура эмес болуп калды. Чөл. Даже жок. Билбейсизби? Болжол боюнча да айта албайсыз. Чөл. Эме. Сахара деп ойлошот экен, бирок Тилекке каршы таптакыр башка чөл экен. Эң чоң чөл. Так. Амазон. Эң чоң чөл. Ойлонуп жооп бериш керек, жакшылап. Нигерия чөлү. Нигерияда эмес, Сахарада эмес экен, таптакыр башка чөл. Билбейт экенмин. Кыргызстанда канча премьер-министр алмашкан?
өтө көп экен. Болжолдоп айта бериңиз. 15-20. 15-20дан бир толо көп экен. 33 жолу премьер-министр алмашкан экен. Премьер-министр. Жакындасаңыз деле мен туура эсептеп коюшум мүмкүнмүн. Канчага чейин дейсиз? Өтө көп негизи. 5. 5пи? 5 1-2 жыл эле алмашып атпайбы бизде? Жок, премьер-министр. 25 болуш керек. 25тен бир аз көбүрөөк экен. Көп эле бир мындай. Оюңузга келген бир цифраны айтып көрүңүздөр, себептен эч ким тура таба элек бул жерден. 10дан ашык. Ашык бир топ эле канча? 17 деп коер эле. 17ден да көп экен. 17ден да көп. 20дан да. 20дан да көп экен. Канча болушу мүмкүн? Бизде бир жылда бирден алмашып атканда эле канча болуп кетет десеңиз? 20дан ашат экен да. Аябай. 20дан ашык. Болжол менен бир цифраны айтып көрүңүз, балким туура чыгып калат. Буга 33 экен. 27-28 деп жүрүп эле. Бир аз көбөйүп кетти байке. Сиз жакын, сиз биринчи адамсыз жакындап атканчы ошол цифраларга көбөйүп. Андан да бир аз көбөйүп кетти. Болуп эле түрткүлөп атып байкени азыр туура жоопко чыгарат окшойм. Акыркы мүмкүнчүлүк берем. 30 канча премьер-министр алмашкан дейсиз? 32. Тилекке каршы 33 болчу экен. Кыргызстанда эң чоң область? Эң чоң область. Жалал. Жалал Абад, Тилекке каршы туура эмес, Нарын область экен. Эң чоң область. Нарын экен, Тилекке каршы. Ош область. Ош, Тилекке каршы туура эмес экен, Нарын область экен эң чоң. Эң чоң область Ош. Нарын экен, Тилекке каршы көлөмү боюнча. Область боюнча Нарын областы чоң, жери боюнчачы. Бирок население боюнча азыраак болуш керек. Территориясы боюнча чоң билем мен. Туура. Нарын областы эң чоң болуп саналат экен. Биринчи космонавт айым ким болгон? Билбейм. Валентина Терешкова. Азыр билем. Аябай кыйын суроолор, ошон үчүн элдерди бир топ эле жүдөтүп атабыз. Валентина Терешкова болгон экен. Билесиз? Валентина Т тамгасынан башталат. Терешкова, Валентина деп таптыңыз. Так, Алишер, куттуктайбыз. Канчада башында эле 3 суроого туптура жооп бердиңиз. Эң кубанычтуусу Төлөгөн Касымбеков жана Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалыматтарды билгениңиз кубатат. Ошон үчүн абадан кылынгандай эле сизге адабиятка жакын адам экенсиз. Ошон үчүн мондай сонун Феникс аттуу китеп тапшырабыз. Бул сизге билим үчүн. Ал эми 3 суроого туура жооп бергениңиз үчүн 100 сом байгеле акчаңызды тапшырып коелу. Сизге эң башкысы залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган жылын күнүн жакын билет экенсиз. Ошон үчүн мондай китеп тапшырып коелу. Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетовдун калемине таандык болгон. Сиз бул жерде сизге ийгиликтүү боло турган, жашоодо мотивация бере турган көп кеңештер бар, окуп коебуз деген. Менин сизге катышкан үчүн чоң рахмат. Ушу менен 7 сурообуз бүттү. Сиздер 2 суроого туура жооп бердиңиздер. Тилекке каршы. Бирок агарабызда мен сизге айткам, жаштагы белектерди сөзсүз түрдө тапшырабыз. Бул биздин каналыбыздын атынан. Могу красавчикке мынакей панамасын чечтирип онда кепка кийип коебуз. Феникс деп. Бул китеп болсо сизге Феникс аттуу китеп. Биздин сыйлуу байкебиз Кылыч Исамамбетов деген жазган экен. Бул жерде дем күч, мотивация, ийгилик баары камтылган. Ошонун баары сиздерге жакшы сейилдеңиздер. Качканыңыздар үчүн чоң рахмат. Нарын таптыңыз, Терешкованы таптыңыз. Эң чоң чөл кызыктуусу Антарктический чөл болуп эсептелинет экен. Касымбеков. Куттуктайбыз. 5 туура жооп. 5 туура жоопко бизде 300 сом каралган. Албетте 300 сомду азыр тапшырып коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй таң калыштуу. Эң татал деп каткан 2 сурообузга эми эч ким деле жооп бере элек. Сиз да жооп бере албай калдыңыз, бирок калгандарына баары туура жооп бердиңиз. 5 туура жооп. Ал үчүн бизде мынакей 300 сом. Анан Акталалык жигит го деп туруп обложкасынан таанып калдыңыз эле. Ошо Акталадан чыккан Кылыч Исамамбетов деген байкебиздин ушундай жакшы чыгармасы бар экен. Феникс деген. Буну сизге белек катары тапшырабыз. Мотивация, ийгилик, жашоодо кошумча дем күч десеңиз. Анан ачкени чечип туруп күндүз калганда монда кепка кийип аласыз деп сизге да. Кепканы ыйгарып коелу. Болду. Кычырадыңыз. Мелис байке.
Мынакей сүйүктүү достор, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн 7 суроого такт жана туура жооп берген адамдар болгон жок, бирок чын-чындап келгенде суроолорубузда ортолорунда аябай татаал да болчу. Эң башкысы эмнеси жагат, то что биздин шаарда жүргөн мекендештерибиз күлүп, жайнап, өз билимин текшерип, аны менен биргеликте бир аз болсо да акчалай байгелерди алышып, сонун белектерди алып кеткени, алардын маанайын көтөргөнү жана сиздерге кошумча билим берген эле болду. Биздин Билип кой долбоорунун эң башкы максаты билим берүү болуп саналат жана ошол максат менен биз ар дайым эфирлерибизди тартып келебиз. Сиздер көрүп, жылмайып эле гана коюңуздар керек жана анча-мынча маалыматтарды өзүңүздөргө сактап коюңуздар. Сиздерден бир гана чакан суранычыбыз бар. Каналга катталганды унутпаңыздар, себептен кылган мээнетибиздин баары сиздер үчүн жана коңгуроonu басып койсоңуздар, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз. Эмне үчүн биринчилерден болуп көрүшүңөр керек? Себеп дегенде дал ушул Феникс аттуу китебин алгыңыздар келсе, анда биринчи кире калып, ылдыйда катылган 7 суроого биринчилерден болуп жооп берсеңиз, анда аласыз. Анан көп учурларда биздин жеңүүчүлөрүбүз Россияда же башка мамлекеттерде болуп калган үчүн китепти сала албай калып атабыз. Андай мекендештер болгон болсо, жок дегенде телефонуна баланс алып бергенге деп дайырбыз. Ошон үчүн эч качан орусча айтмакчы проигрышта болбойсуңар. Ылдыйга жазып, биринчи болуп жооп бергенге аракет кылыңыздар. Ылдыйда 7 суроо турат. Чамдаңыздар. Билип кой долбоору Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.